Саламатсыздарбы менин сүйүктүү кесиптештерим. Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебиндеги кезектеги сабагыбыздын темасы шыктанып сабак өтүү үчүн айрым практикалык сунуштар. Даярдаган Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айылынын Саадаш Абдылдаева атындагы орто мектебинин мугалими Насыржанова Зарина Райымжановна. Сабак окуучу үчүн жөн эле билим, тарбия ала турган 45 мүнөттүк жай эмес. Өзүнүн сезим, ой толгоосу активдүү иштеп, окуучуну ойлонтуп, кыйналган көп суроолорго жооп ала турган учур, жай болуусу керек. Ошондо эч бир окуучу үчүн сабактан тажоо болбойт. Окуучу сабактан качпайт. Окуучулардын сабакка болгон мамилеси, качышы бул окуучулардын бизге, мугалимдерге берген баасы. Сабакта окуучулардын пас маанайы да мугалимге, окуучулардын берген баасы. Бул бизди албетте ойлондуруусу керек. Сөздүн чын маанисинде ар бир сабак окуучу үчүн белгилүү бир көркөм чыгарма окугандай, бир көркөм кинотеатрда болгондой, жекетмен алып, тердеп иштеп, ошондон рахат алганды кандай сезип, рахат берүүсү зарыл. Бир аз убакытта бир айтып көрсөтүп жүргөн ролдоштурулган театр, сахна, жомок сабак эмес. Күндөлүк жөнөкөй сабагыбызда окуучу үчүн билүү, көрүү, үйрөнүү, жасоо, ой бөлүшүү, эмгек аракеттин үзүрүңкөрү, кыйынчылыкты жеңүү, рахат алуу театрына айлануусу жакшы. Мугалим 45 мүнөттүк сабак учурунда окуучуларды канткенде шыктандыра алат. Албетте мугалим өзүнүн олуттуу, токтоо, динамикалуу үнү менен, бир аз сырдуу көз карашы менен, жемиштүү, сулуу эмгеги менен, ишмердүүлүгү менен өзүнө тартып шыктандыра алат. Мугалим окуучулардын өздөрүндөгү аз да болсо реалдуу өзгөрүүнү өздөрүнө көрсөтүп, сездирип, шыктандыра алат. Иштин, билим алуунун жүрүшү, процесси, ачылышы, ыргагы менен андагы сулуулукту, рахатты көрсөтүп, сездирип шыктандыра алат. Ар бир окуучунун аз да болсо ийгиликке, өзгөрүү, өсүүсүнө, жетүүсүнө көмөктөшүп шыктандыра алат. Башкалардын баасын, пикирин, суктануусун айтып шыктандыра алат. Жакшы каалоодогу атаандаштык менен шыктандыра алат. Өзү, келечеги, ата-энеси, эли үчүн маанилүү, зарыл экендигин билдирип шыктандыра алат. Деп айта кетүүчү маселе. Шыктандыруу максатында артыкча күйүп-бышып, өтө эмоционалдуу сабак өтүү, сүйлөө, артыкча мактоо, өтө мээримдүүлүк, өтө майдалык, аша чабуу тескери натыйжа бериши мүмкүн. Урматтуу кесиптештерим, шыктандырып сабак өтүүдөгү айрым практикалык сунуштар тууралуу бир аз болсо дагы маалымат ала алдыңыздар деген ишеничтемин. Агайыбыздын шыктандыруу бул кызыгуунун жогорку баскычы деген сөзүндө терең ой, терең маани жатат. Ооба, эгерде мугалим сабак өтүүгө кызыгуусу болуп, ишмердүүлүккө тартылып, иш жүзүндө аракети болсо, анда ал сөзсүз түрдө балдарга шыктандырып сабак бере алат жана балдарды шыктандыра алат. Билим сага акыл-ой, күч-кубат берет демекчи. Бүгүнкү алган билимиңер силерге, акылыңарга акыл, денеңерге күч-кубат топтой алды деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.